таптал 8-ci жок бүгүн Asilbek Aysarov дем берүү менен оюн талаасына киришти. Оюн тактикасын тандап алышкан. Азия командасы бул жылкы сезондо алгачкы жазгыруу алуу атандашты жада калса кулатты көтөрүп берүү бар. Баш менен сокку жана гол! Албетте дарбазанын артындагы камерадагы ракурстан дагы кайталоо көргүбүз келип турат. Ооба, ачык эле Бекзат Насировго тийип. Оңго карай кошуп бери Танимаво. Оңдон топту алды жана чалга карай кирип баратат. Мыкты өтүп кетүү бар. Айбаттын ичинен өдөктөшкө чыгаруу сокку жолдош керек жана гол! 22-ci номердеги оюнчу Эсепти тезинен теңдөөдө. Масновский болду. Бул сокуну бош калган дарбазага салкын кандуулук менен көтөрүп берүү бар. Атай Жумашев сүздү. Сарвар Мирзаев толкунданып баратабы. Кийинки соккуну тебүүгө мүмкүнчүлүк алышкан жок Азиянын оюнчулары. Дагы бир рет коргоочулар ойноп жатышат. Кийинки жүктөп берүү дагы бар. Сарвар Мирзаев бул ирет дагы топко жетпей калууда. Бактыга жараша аны экинчи кабат менен киргизип берүү бар. Баш менен сүзүү аткарылды. 29-чу Арлер Шаршенбеков тарабынан Мирлан Кудайбердиев кулап калды. Айсаровда мүмкүнчүлүк бар. Сокку аткарды. Алыскы бурчка жер бойлото, бирок коргоочулардан анысы ашкан жок. Өнөктөшкө пас. Тебүүгө коюп бериши керек жана сокку аткарылды. Кооптуу.